Бұл не мукбанг. Az жейсіз. Не дейлі? Бісмілла. Қандайсыңар? Иштеріңерден соңыр, менде уақыт көп. Шын үшін біріншіден ұшырашып алалы. Не қылып атасыңар, ұшы видеоны көріп атсыңар. Құрсаңыр аш болуш керек. Анда білесіңер не болуш керек, Бірінші мен жегенін көріп алалы, ана сілер жегенді мен бірінші көріп аламын. Так, бізде мукбангта бүгін миюм кәлбичин. Бұл сон неме дейді? Ачу. Анан кейін ең сонун мықты тамақ дейді. Ошоны бүгін біз білесіңер не аласыз? Біресе аласыз. Так, кеттік. Бісмілла. Ол картошка. Кечетеги Қаныбек байкеде огородта казып атканды ушу картошка. Бүгүн алып келип калыптыр. Кыскача маалымат айтып келейин. Бул тамактын негизи неден жасаларын, бул деген красавица уюбуздун элестеткиле жашыл поле уй жүрөт. Могу деп коюпчу. Бир маал эле хопа болду, короче. Эт бар дегендейчи, эт менен картошка, анан кийин сонун мындай специялар. Бизде анан кийин күрүч. Вот, потом бул жакта кимчи деп коет, бул жакта кимчи деген нерсе. Бул кухнянын негизи вообще ушудан башталат. Ушунда ачкан менин досторум. Ошол буну биринчи алыш керек. Жеш керек. Жегенден кийин аппетитиң ачылат. Ашказаның туура иштейт. Как бы да. А то ашказан иштебесе, что поделать? Ошондой. Бирок ачык экен, я. Так, эми биз самый главный неме өтөбүз. Эң башка. Қаныбек байке молодец. Қаныбек байке я условно айтып атам, негизичи. Картошканы бисмилла деп баштайлы. И биздин красавица Мумунун эти. Блин, жакшы уй болчу экен. Жалко корошку. Так, мындай кылалы. Мен азыр жей берем. Силерге 30 секундтай берем. Силер комментарийге мындай кылалы. Силер кайсы тамакты жакшы көрөсүңөр? Именно кытайлардыкы болобу, корейцтердики болобу, японецтердики болобу, азиатский кухнядан кайсы тамакты жакшы көрөсүңөр? Ошолорду жазгыла. Анан кийин атыңарды жазгыла. Анан мага эсин салып койгон. Короче, бир нерсе кылалы. Жазып тургула, азыр мен ошо тез моуну жеп бүтүп алайын. Жазып атасыңбы? Молодец. Атыңарды жазып койгула обязательно, а то окуй коймаган кийин. Бирөөнүн аты Люцифер болсо. Жазып бүттүгөн улантабыз. Эң үстүндө мондай жумурткадан негизичи. Жумурткадан китлап жасап салыпты, прикиньте. Кимчиден кээде уруп калат. Дагы бир мындай просьба бар силергечи. Мисалы, могу каналды көрүп атасыңар да. Ушул видеону көрүп атасыңар. Обложканы кирип бастыңар, плейди бастыңар, анан астында подписаться деген сөз бар. Кызыл болуп турат да. Ошону серый кылыш керек. Ошо обязательно азыр кылып койгула. Биз улантабыз. Азыр болсо могу бүт видеонун скелетин айтып берем силерге. Эмне жөнүндө айтып берем. Биринчи тема неме болот? Менин жумушум болот азыркы.
Анткени көп суроолор бар. Мен эмне кылып атам, кандай жүрөм, эмне мен тамактанып атам, тамактанганга вообще акчам жетип атабы деген суроолор бар. Бензин куюп атам же пешкадря жүрөмбү до сих пор депчи. Экинчиси, токтоп тургула. Экинчиси неме? Личная жизнь. Отношения деп койчу эле. Анткени суроолор да көбөйүп кетти. Баягында сүйлөшкөн кызым киргизип алгам да случайночу. Ал айткан эмес, менин подписчигим көп деле калп эле киргизип койсом, баары сурап атпайбы? Апа, девушка таптыңызбы сиздер депчи. Айттым, конечно, я чё? Элдин каламбы турабы? Элдин баарында девушкалар бар, аялдар бар. Ошо девушка таптым. Экинчиси ошол болот. Так, үчүнчүсү неме болот? Мектепте бир смешной ситуация болгон, ошону айтып берем. Могу биринчи блок да. Биринчисин баштай берели. Биринчи суроо баягы эмне менен иштеп атасың? Эмне менен иштеп атканын аз айтып берем. Могу муму красоткабыз, походучу, жаш кезиндечи. Поледе токка София Ротарыны ырладыңыз дагы. Беттери слишком шикарный экен. Жумушчанда азыр мен иштеп атам, толтура проект болуп атат. Үйүлүп кетти, чынын айтсам, баягы элдин баары ойлоп берет экен, бул бала вайн тартып коюп эле, ошо менен эле жашап жүрө берет депчи. Чын айтсам, вайндарга вообще убакыт жок болот азыр. Бул мен тез тааныштырып кетейин, бул болсо неме? Не койчу эле? Корин. Орусча айтып койдум, бирок чындыгында мун баягы ушинтип атайын өстүрүшөт. Анан соң кылып жешет. Ушуну көрүп алып бир оюма келип атат. Жүгөрүңдү Макка дейт. Жумушчанда улантабы, тартып атабыз, иштеп атабыз. Күндө какатып атабыз. Сонун проекттер болот, не жаңылык аттуу долбоорда болот, реклама кылып кетейин. Көргүлө, бүт выпустар сонун. Анткени ушул жылы биз кайра башынан иштеп чыктык, сонун кылып тартып атабыз. Сценарийлер эгер жакса жазгыла, ой пикириңерди комментарийге калтыргыла, биз окуйбуз. Мен кирип алып баарын окуйм. Вот. Мен дагы кес-кесте ойноп атам, баягы кайненени көрсөңөр мен менен. Азыр грим жок, бирок почти окшош элем. Так. Улантабыз. Экинчи тема ал менин менен сүйлөшкөн кыз. Жок, менин сүйлөшкөн кызым, туура айттым. 8 ай мурун таанышканбыз. Прикол кымбары мындай болгон, өзү айткан. Экөөбүз жүрүп албайлыбы депчи. Реально айтып атам. Эркекчи. Мен айттым, мен кичине ойлонуп көрөйүнчү азыр жета. Может, один день дай депчи. Кичине сынып коюш керек да. Анан кийин ооба дедим. Ошо 8 айдан бери жүрөбүз. Күндө нервин таскасын чыгарам. Жакшыбыз. КМС. Элестеткиле. Партейнишо. Кашак кетчилер, ракетка менен ташып чапкан окуп. Как раз жакында 14 февраль болот да. Ошого дагы мындай силерден бир совет сурайын деп атам. Албетте комментарий астына жазыш керек. Сүйгөн адамыңа кандай белек жакшы болот деген. Ошону жазгыла. Күтөм. Албетте сүйгөн кызыңды кубандырыш керек. Анан эркектерге кайрылып коеюн. 14 февралда неме
акча жок болсо onun үчүн да чыдап эле калат. Вариант эскирип калды. Кыздар 15-ине кайра келсең, нет деп коет го. Наоборот, сен 24-үнө чейин таскаң чыгарат да, 24-үнө февралден кайра сен менен сүйлөшүп баштайт. Кыздар акылдуу да. Хотя мы балдар кичине озап жүрөбүз. Ошол кандай белек бересиңер, ошонун баарын жазып койгула. Биз тамак жөнүндө бир аз айтып кетели, анан кийин 3-чү теманы айтып берем, эгерде мен эстесем. Тамак жөнүндө эмнеге күрүч? Азиатский кухняда эмнеге күрүч эң баалуу нерсе? Анткени күрүч ашказаныңарды ордуна келтирет. Анткени биз мына көчөдө шаурма жейбиз, зыян нерселердин баарын жейбиз. Ошонун баардыгы мындай оор күчтүү эттерди жейбиз, жылкынын этин жейбиз. Бирок күрүчкө келгенде биз көңүл жок. Ошону оңдош керек. Неге Японияда, Кореяда, Китайда адамдар көпкө чейин жашайт, анткени күрүчтүн касиети. Ошону жатталыш керек. Ошол. Мындабыз, бул жакта бизде кошумча продуктылар бар. Кимчини айтып кеткем, жанагы тамак алдында жечү нерсе, тамырлар жөнүндө айткам. Бул жакта бизде бир жумуртка бар. Сону. Бул жакта дагы бири. Бирок бул кичине башкача болуп жасалат. Ондай. А бул жакта жөп-жөнөкөй эле бадыраң, бирок специялар менен. Ачуу нерсе жөнүндө дагы бир маалымат. Азиатский кухняда эмнеге ачуу жейт? Жөнүнө жаккан үчүн эмес. Жөнүндө ачуу нерсе көп өсөт үчүн эмес. Анын да өзүнүн касиети бар. Организмдеги көп мындай кан жүгүртүү, канды тазалоо боюнча, организмди тазалоо боюнча ошо ачуу нерсе негизи жардам берет. Ошо бир өзүңөр деле билесиңер, грипп болуп калгандан кийин эмне жеш керек турат? Арак менен пересичпегендечи. Аны ичпегиле. Вот. Так. Ошо күрүчтү жеш керек, ачуу нерсе жеш керек. Бирок көп эмес. Анан кандайсыңар? Силер кыргыз деген ушул колду кошо алыш керек да. Кыргыз деген ушул. Бизге баягындай бир кинодо бар эмес беле? Биз деле этти бычак вилка менен жейбиз дегендейчи. Жок. Кыргыздарга андай нерсе жарашпайт. Өтө жаман жеринен ойлоп албагыла. Наоборот, кол менен жегенде даамдуу болот. Мисалы плов. Көп эле жерден кашыктап жейбиз, бирок кол менен жеп көрсөңөр. Эгерде азыр столуңардын алдында плов бар болсо, кол менен жеп көргүлө. Ништяк. Так, үчүнчү пунктубузду биз. Үчүнчү пункт неле? Короче, үчүнчү пункт унутуп калдым. Үчүнчү пункту мындай кылабыз. Үчүнчү пункту мен могу видеонун астына комментарийге жазам. Ушул видеону көргөндөн кийин. И ошону силер окуйсуңар. Ошондой кылам. Кийинки блокту биз тамакка арнайбыз. Биринчи пункт мен эмнени жакшы көрөм. Экинчи пункт кичинекей кезимде мен апам кандай нерселер жасап берчү. Үчүнчү нерсе кереги жок экен, үчүнчү нерсени унутуп калып экен. Биринчиси мен эмнени жакшы көрөм. Мен негизи ачуу аралашкан нерселерди жакшы көрөм. Обязательно специи. Эт. Анткени кыргызбыз да. Эт жебеген кыргыздар это вегетарианец болуп кетет.
Ошон үчүн кыздар баягы я мясо не кушаю, я вегетарианка дегендер бар го. Үйгө тийгенден кийин тасканып чыгат. Хотя бы толуктун этин жеп туруш керек. Ну или хотя бы жок дегенде соевый мясо жеп туруп. Интернеттен карап көргөм экен. Ошол. Жеп туруш керек, этти по-любому жеш керек. Дагы кичинекей кезимде тамак жасаганды аябай жакшы көрчүмүн. Азыр кичине убакыт жок болуп жасабай калдым. Жасап атканда эле монда плиткага бир нерсени коюп туруп, бир нерсени салып туруп, дагы лапшаны ыргытып туруп, үстүнө мондай приправа бар эмес, 15 сомдук магазинде сатканчы ошону антарып салышым. Всё, мага жетчи ошонун баардыгычы. Үйдөгүлөр атам жечи, калгандары жок. Отказ. Вечер суу аралаштырып, специяны кетирип, фильтровать этип чыгары. Вот. Бүт кыргыздын тамагын жакшы көрөм. Абсолютно бардыгы. Бешик бармак дейсиңерби? Не дейсиңерби? Ошонун баарын жей бересиз. Ал экрандан кире калсаңар, кире калып эле мен жеп баштасаңар, бирок бербейт болчумун. Кечирип кала. Экинчи тема. Менин апам кандай тамак жасачу? Жөнүнө мактай бербейм. Анткени баардыгы эле апасын жакшы көрөт. Мен чын-чынында эле айтканда, апам дайыма мага жаккан тамакты жасап берчү. Азыр мисалы кафеде жейбиз, тамак жейбиз, тиги жака барабыз, дагы бир нерсе жейбиз. Баары жакшы, баары солун жасашат азыр кафедечи, бирок бир момент бар. Канчага чыкпасаң да 30га чыгасың, 35ге чыгасың, 18ге чыгасың, же 50ге чыгасың, апаң жасаган тамак ошонун тамагына эч ким жетпейт. Апам еще салатта полный айрычы да, господи. Тиги эң кичүү келин бала да. Бир нерсе болсо эле келин балага тура элетин, келин бала. Бир той топур болсо, тиги урматтын аялы вообще ништяк салат жасайт да, господи, деп эле чакырып берчү да. Всё, салатница готова болчу. Келет да толтура салаттарды жасап туруп, бир алыскы туугандын баласынын тою болот. Ага мондайдан килтеген тарелка эмес, килтеген чара болуш керек. Мондай чара бир оливьени жасайт, ондай чара фунчоза кетет, ондай чара дагы бир салат кетет, еще мондай кичинекей пакетке остаток эле коюп берчү. Вот, так что если салат керек болсо, мамамдын номерин айтып коюн. Заказ кылып турган. Вот. Апам, кстати, завуч кыргыз тили боюнча. Негизи мурун кыргыз тили жакшы эле билчүмүн. Азыр эле атылып кетип атат. Кечирип койгучу. Кээде иногда деген сөздөрдү аралаштырып кетип атат. Кичинекей кезимде жестко урушчу. Үйдө орусча сүйлөп баштаганда эле сен эмне орустуң деп. Бар эшикте орусча сүйлөп. Үйгө кирдиңби? Үйдүн бошогосун аттадыңбы? Болду. Давай. Кыргыз адабият дегенде. Мен дагы тамашалап, такаточ, капитан деп койчумун. Ora экинчи бөлүмдө акырын айтып берип бүттүкпүз. Биз кичине ылдамдаталы. Тиги ондай таякчаларга көнө албай болгом. Чын? Не? Канча жейсиз? Бир видео көргөм. Кичинекей балдарды
Кореяда кичинекей балдарды кантип үйрөтөт экенчи. Колунда 1 метрлик таякты үйрөткөн да үйрөтөт экен. Үйрөнгөн жоксун, тамак жок. Прости меня дейт экен. Вот. Азиатская кухнянын бир жакшы жери азиялыктардын жаңы Корея деп атпайсызбы? Мондайын алабыз дагы. Мисалы онда аралаштырасыңар. Аралаштырып ар нерсенин кайсыны кааласаңар. Мисалы алып тамырдан аралаштырып койсоңор. Күрүчтү ичине саласыңар, үстүнө мындай шорпосунан коясыңар. Бул легодой чогултуп аласыңар, тамагыңычы жей бересиң. Катар менен кетип атабыз деген айтып атпаймынбы? Биз 3-бөлүктү мындай кылалы. 3-бөлүктү биз биздин жакында эле Валентина Шевченко арнап салалы. Бирок кыскача бөлүк болот. Бирок эң сонун бөлүк болуш керек. Валя азаматсың. Бирок тактап айтканда Валя эже болуш керек. Валя эже азаматсыз. Не болсо да, кандай болсо да биздин мамлекеттин желегин көтөргөнүбүз бизге Стомай отуруп ыйлашым керек да. Если честно айтканда. Валя эжени бирок бул жакка чакырыш керек экен. Тамактан жеп. Дагы айтып берели. Кийинки акырдан кийинки бөлүктөргө өтө беребиз. Биз мисалы баягы творчествонун адамдары жөнүндө айтып берейин. Кандай адамдарыбыз биздин жашообуз эмне дегенде. Биз негизи жөнөкөй эле адамбыз. Анткени көп эле ойлошот, комментарийлерде байкап калам, силер жылдызсыңар, силер тигиндейсиңер, силер мындайсыңар, силердин жашооңор баары жакшы деп. Бирок оокат деген сөздү баарына эле бизге берген. Оокат деген нерсе бар. Биз деле иштейбиз. Бизде деле баягындай аң сезим бар. Бизде деле ошол эле көрө кат дегендей. Ошол эле жашоо. Ошон үчүн кайрылып кетейин. Кээ бирки комментарийлерге билем, көбүнчө комментарийлер жакшы, куттуктайт, жаңы бир серия чыгып калса, же бир күлкүмүштүү видео чыгып калса, баары жакшы көрүшөт, гүлүшөт, баягы смайликтер чыштайт, жакшы. Бирок баягы кээ бирки адамдарга кайрылып кететін нерсе, биз деле таарынабыз да. Ошон жаман нерсе жазбаш керек. Акылдуу, сонун адамдар болуш керек. Ошон үчүн биз кийинки бөлүктү биз жаштарга арнайбыз. Жаштарга биринчи мен жаштыгымды айтып берем, экинчиси кандай болуш керек? Эми мен мугалим эмесмин, бирок кээ бирки нерселерди көрүп койгонбуз, ошолорду айтып беребиз. Биринчи мен деле жаш кезимде шок болчумун. Мен деле топ менен мектептин айнегин сындыра тебип, балдар менен мушташып анан көздөрү көгөрүп, футболка капкара болуп, кечки саат 7-де апам көчөнүн башынан туруп алып кыйкырат. Данияр, үйгө тамак жебейсиң десең. Ошо чуркап келесиң, эч нерсең көрүнбөйт, тишиң эле көрүнүп турат. Анткени футбол ойноп жүрөсүң, бетиң капкара. Молар баары клетка болуп кеткен. Акта уже сканворд ойносо болот да бетиңдечи.
Вот ошондой эле жаштык болгон. Бирок заман кичине башкача болчу ал кезде. Мындай телефон, YouTube, ар кайсы электрондук нерселер аз болчу. Биз көбүнчө көчөдө болчук. Ванчобада мисалы ошо баарын көрсөтүп кеткенбиз. Ванчобадан көргүлө. Анткени Ванчобада дагы көптөгөн кандай десек советтер бар да. Кандай болгон, эмне болгон, дос деген эмне, көчөнүн балдары деген эмне, сөзгө кандай туруш керек, өзүң кандай алып турушуң керек. Анткени байкап атам, мурун биз мисалы эң мындай жаман нерсе кылдың дегенде кызгач биз чачынан тартчык да. Чачынан тартканда кыздар таарынып алчу. Азыр кыздар чачка тартканга мындай даже уялбайт. Ой, мындай коркпойт да. Уялбайт да кон. Коркпойт. Азыр наоборот биздин кээинки жигиттерибиз кыздарды өзүнүн досундай алып алган да. Алар менен сөгүн сагын сүйлөшөт, ошондой нерсени токтотуш керек. Вот анткени менин жаштыгымда мисалы биз кыздарды өлү эле жакшы көрчүк. Баардыгын жакшы көрчүк. Чын мен кошуна кызым бар болчу. Аты Айка. Эгерде мен девушкам азыр көрүп атса, кечирип кой. Мне было 6 лет. Ошо Айканы жакшы көрчүмүн. Ал кезде жашым 6да. Үйдөгүлөр билет, анын апасы да билет, атасы да билет. Не кылайын 1-класста. 14 февралда туруп Валентинге кармат колумда, колумдачы килтеге муну. Ал кезде акча кайдан? Эле да. Ошо фотон деген телевизордон көргөм, Титаникти көргөм. Кичине ошо сүйүнүп кичине түшүнүп калгандан кийин эмне кылайын деп туруп анан мондой жүрөкчөн бергем. Бирок ошондо жооп бербей койгон да. Эң обидно ошол болгон. Сен ойлогола баягы ырды ошол кызга арнап жазган депчи. Жок. Тутпайм, мен 6 жашта болчумун. Мен да жашоону түшүнчү эмесмин анда. Кандай эмне дегендичи. Ошо. Найка. Эгерде ушул видеону көрүп атсаң, обида до сих пор бар. Эгерде кечирим сурагың келсе, мен акыркы видеомду сторисиңе киргизип койдум. Ошо. Жок, мындай көчөнүн эң сулуу кызы болчу. Башка райондогу балдар келип алып эле Айканын үйүнүн жанына айланып элечи. Мен ичимде ревность, турецкий сериал болуп кеткем. Бир күнү жанына келип алып, Айка, кече сага ким келди деп. Тиги соосу каткырып кетип калган. Лажа. Ошол. Лянга тепчик. Лянга. Азыр балдар андай нерсени мындай сага жок дейт. Мен жиндип эле могул жагыма чөп чарды тыгып, анан кийин пакетти алып, жип жок да, пакетти алып, ал менен ороп, анан кийин мондай кыркасың колуң мененчи. Стрижка деп койчу. Ондай топ-тоңолук кыласың, плотный. Всё, анан бир котса, 2 котса кеттик. Ошентип ойнойт. Чөп менен оюн кылып алчу өзүбүзгөчү. Анан колуңа таякчаларды алып эле кеттиң, так Counter Strike готовый. Баягы PUBG ойноп атпайбы аларчы? Бир орунда отурат да, телефонду карайт да, кетти. Болду. 120 дроп деп коет, болду. Биздин кезде кайда? Колуңа таяк кармадыңда так деп атасың, потом докажи. Сен тийдиңби же, тийген жокмун, рикошет деп коет го көркүлөр. Каягыңда рикошет десең, муяка тийди да, рикошет болду деп коет го. Болсо ок менен аткансың, выдуманный ок менен аткансың, болсо рикошет деп ал. Көркүлөр сочинять этип баштайт аны. Мояман өттү деп коет го. Фантазия күчтүү болчу ал кезде. Ал кезде 98-жыл.
Футбол. Азыр футболду неме болуп калган? 2000ден кичүүлөр ойнойт экен азыр. Азыр мисалы ойноп атам. Жума сайын же ай сайын ойноп калып. Жүрөп кардио, жүрөгүң нормально иштейт. Формада болосуң. Азыркылар жок, футболду PES'те ойнойт да, PES'ке кирет. Болду. Кайра эле джойстик. Мен ошо ойлоп атам, жакында джойстик менен эле үйлөнүп, джойстик менен балдарды жасайбыз. Джойстик менен акырын ошо жашап тургунчу көрөбүз да. Ошону жон коюш керек да, кичине артка убакытты кайтарыш керек болуп атат. Өзүң кыймыл аракет дегенде аз мындай көп кыймылдабай калды, мурункудай эмес да. Вот. Дагы эмне оюндар бар эле? Дагы так оюндарды коюп туралы да, муякта бир жолу. Деп алалы. Так. Мына кабырга. Өзүңөр көргөндөй кабырга. Жумшак эт. Мен девушкамдын бетине жумшак экен. Ошондай. Жаштык кезинде мурун чын айтканда кайф болчу бар дачы. Көчөнүн башына чыгасың да бир жыл ышкырасың, балдар келип калат, кеттиң. Бирөөнүн үйүнө барасың да, айба тоң урус десе, мамасы чыгып калат. Айбек бугун чыкпайт десе. Андай же тоң берип койгулачы десе, жок, жарым саласың дейт. Ой, деп кетип каласың. Барасың, кошуна көчөдөн бир щеголду табасың. Анын тобун аласың, анын тобу Германчин. Бир-эки тепкенде кетти дагы. Кичинекей бала ыйлаган бойдон калды. Аса бар бир. Это жыргал болчу. Тыт жеп көрдүңөр беле? Кичинекей кезиңерде. Биз үчүн тыт жеп келиш ошо сонун нерсе болчу. Илтеген бак болот. Үстүнө чыгасың. Жубайсың, ошол жактан ура бересиң түп-түскө. Мондай бир пакетке чолтуп келип туруп дагы бир бересиң. Мен Айкага алып барып беришим да. Ну, видеону девушкам көрсө точно ракетка менен башка таң чап коет го деп койдум. Айка жөнүндө 3 жолу айтып бердим. Азыркылар жан бассейнге барганда неринет. Биз болсо бычкада эле түшүп. Бычкага келесиң да тарс. Кийимдерди чечтиң да секирдиң. Алып кетесиң, алып кетпейсиң, бар бер. Дух бар болчу да, кеттим ошо бойдон. Бирок мына бычкада түштүк десе аз барбы, бычкага түшпөй эле болобу? Ал нерсени биз уже өтүп койгонбуз, ал кичине опасный нерсе, аз мындай бассейнге баргыла, көлгө баргыла, түшкүлө мындай досторуңар менен, анан кийин Комсомольскийге барчак мурун. Бирок өз башы менен жооп бериш керек ал нерсегечи, мында кичине ответственный болуш керек. Суу деген эмне суу? Вот. Бирок мурун бизге бар бир болчу. Мосттон секирип чыккой бычкадан. Да, жаштыкты айтып бердик. Чын эле мону көрүп атканда неме болуп болушуңар керек азыр, Эң аз могу Даниярдын жанына отуруп алсам, монун баардыгын таш жеп туруп төлөбөй чыгып кетмекпиз депчи. Вот мына этти сонун даярдаптыр.
шылынган жок, катуу да эмес. Шылынып калса айылда бир байкең келип баштан тебет. Андай эмес экен да. Повар нормально. Повар бюджет деген. Айылга барганда казаны карап отурасың, бир мал эле ойноп кетесиң. Жаш кезимде ушундай болгондо кичинекей болчумун да. Оğlum 11 болуш керек. Чоң эле байкебиз келет, айтат: "Данияр бас. Эми сен эң күчүүсүң, сен элдин күчүүсүң, давай. Казанды кара, мына сага оту, мына сага көң, давай делай" деп кетип калабы. Каяка кетет? Конечно, үйдүн артына. 50 граммдан тыккачы керек да. Жеңишкалар күтүп турат да, эскечи. Давай деп. Ами болсо постто калдым, пост принял болду, казанды карап отурам. Кичине аралаштырып коесуң. Андай тазалап туруп, отундан салып туруп, бир мал эле башым мындайдан чыгып калса атты көрүп калам да. Не кылайын, жашмын да. Кеттим. Эсаулуга окшоп. Болду. Бир тоого чыктым, экинчи тоого чыктым. Дагы бир нерсени көрүп калдым. Тиги жака кеттим. Шопа жок. Шылынып калды. Шылынып калган этти ошол үйдө толтура отуруп отурган. Баарын сүйлөп баштады го. Мо этти ким бышырды эле? Сен болбой калыптыр эле. Шылынып калган турбайбы, ушуга антип каласың деп. Дагы жакшы керкелерин тиги байкебиз жип менен байлап коюпту, кара жип менен ушуну байлап коюшат го. Ошондой жизы бар. Ошол кандай десек, бардыгын этап менен айтып бердим. Андай орустарда айткандай конструктивность деген нерсе. Тилекке каршы, бирок биз өзүбүздүн порциябызды до конца бүтүрө албай калдык. Аябай дамдуу экен, анткени дамдуу нерсе адамды мындай көзү карашы менен арап турганда тойдуруп салат. Ошо мен баягы отурганда эле буну алып келгенден кийин эле тоюп калгам негизичи. Бирок жарымына чейин жедим. Вот. А что, ким молодец? Мен молодец. Турайлы. Жана бүт нерсени жаттап алгыла, албетте жана комментарийлерди жазгыла. Мен окуйм. Атыңарды кайсы тамакты жакшы көрөсүңөр, кандай белек кылыш керек сүйгөнүңө, анткени мен мага кичине совет керек. Ялай 13-үндө сүйлөшкөн кызыңарды чыдагыла. Анткени алар акылдуу. Эттер шылынбасын. Мен топус. Эттер шылынбасын эң баштысы. Ошол жакшы мындай нерсе. Кыргыздын уул кыздары болуш керек. Эгерде бизди жаштар көрүп атса, жаман жакка барбагыла, жакшы жерде жүргүлө, ар дайым күлүп жүргүлө, ар дайым мындай прикольный болуп жүргүлө. Аманда мондай грустный болуп жүргүлө, брат кандайсың, сен билесиң, жолдостик деген вообще жон койгула. Ошол бул Мумбангдын бир эрежеси боюнча мен буну аягына чейин бүтүрүшүм керек болчу. Тилерге каршы себебин түшүндүрүп кеттим. Аябай дамдуу экен, көз тойду, ашказан экинчи месте калды. Тойду. Не дейли? Төлөйбүз. Ошол сиздерге чоң рахмат көргөнүңөргө. Лайк баскыла, подписаться деген нерсени басыш керек албетте. Комментарийлердин баарын күтөбүз. Биз комментарийлердин баарын күтөбүз. Окуйбуз. Ошол биз менен болгула. Кааласаңар моду силерге салып жөнөтөбүз. Чоң рахмат. Силер менен Данияр болду. Толук атым Данияр. Фамилиям Токтомаметов, 92-жылкы. Вес 68. Рост 79. Чоң рахмат. Көрүшкөнгө чейин аман болуга, жакыныңарды өп койгула, кучактап койгула. Рахмат. Мен жей берейин.